Джордж Оруэлл. Айбан чарба. Китеп тең мүмкүнчүлүктөр социалдык борборунун студиясында жазылып даярдалды. Окуган Умсунай Өсөрова. Бишкек 2025. Биринчи бөлүм. Бай чарбанын ээси мистер Джонс уктаганы баратып, тооккананын оозун бекитти да мастыгы менен кичинекей тешигин жапканды унутуп калды. Колундагы панары ары бери теңселип, тегерек жарыгы бирде нары кетип, бирде бери кетип баратты. Акыры арткы эшиктен кирип, өтүгүн силкип таштаган соң челектеги сырадан бул күндүн акыркы чөйчөгүн кылкылдата жутту да, киребетте үчүнчү түшүн көрүп аткан миссис Джонстун жанына сулук чыгылды. Жатак үйдүн жарыгы өчөөрү менен короодо дабыр-дүбүр, күбүр-шыбыр башталды. Күндүз эле картаң корбашынын, көрсөтмөлөрдө далай байге жеңген таза кандуу көк камандын, өткөн түнү укмуштай сонун түш көргөнү жана аны жалпыга угузгусу келгени тууралуу кабар бүтүндөй короого тараган. Натыйжада мистер Джонстун чыгыры менен чоң сарайга чогулушмак. Картаң корбашыны чарбада баары сыйлашчу. Эл алдына Уиллингтондун сыймыгы деп чыгып жүргөнү менен бул жерде аны ушинтип айтышат. Ушундан улам анын сөзүн угуш үчүн 1 сааттык уйкудан калууга бардыгы чын дилден макул болду. Корбашы короонун төрүндөгү шыпка илинген панардын жарыгы түшкөн секичеде, бир кучак самандын үстүндө жатты. Ал быйыл 12ге чыкмак, бирок акыркы жылдары кыйла картайып калганына карабай, дале кадырын жогот элек. Анын акылдуу, мээримдүү келбетин керек болсо аркайган азуусу да бузчу эмес. Ошентип, акырындан жаныбарлар агылып келе баштады. Топураган немелер өз ыңгайына карабатып көпкө ырсыды. Чү дегенде эле ичкебел, иймек каш жана тиштеек аттуу 3 ит келди. Алардын артынан эле чочколор кирип текченин алдындагы самандан орун алды. Тооктор терезенин текчелерине чокчоюп, көгүчкөндөр барпырап келип туура устундарга конду. Койлор менен ойлар чочколордон кийин орун алды да, дароо эле магдырап кепшеп баштады. Жанаша кирген тоотору менен кашка майда жандыктарды тебелеп албаш үчүн барпайган жүндүү, чоң туяктарын өтө кылдат шилтеп отуруп, секичеге шашылбай жакындады. Кашка дегенибиз 4 колун туугандан кийин узун туурасы чыгып кеткен орто жаштардагы дампыйган бээ. Тоотору болсо аты эле айтып тургандай, бою 2 метрдей болгон, 2 аттыкынан ашкан күчү бар кабылтең жылкы. Маңдайындагы узун кашкасынан улам маңыроо чалыштай көрүнчү. Айтмакчы, ал акыл эси боюнча эч кандай өзгөчөлөнбөгөнү менен туруктуулугуна жана укмуштуудай эмгекчилдигине карап баары сыйлачу. Аттардын артынан чунак эчки менен Бенжамин эшик жетип келди. Баарынан улуусу да, баарынан терс аягы да ошол Бенжамин. Ал көбүнчө сүйлөбөйт деле, бирок бир сүйлөсө катыра сүйлөйт. Мисалы бир жолу Кудай мага чымындан сактаныш үчүн куйрук берди. Бирок мен куйруксуз деле, чымынсыз деле жан сактап кетмекмин, деген. Айбандардын арасынан эч качан күлбөгөн жападан жалгыз жаныбар да ушул. Кокус мунун себебин сурап калышса, тек гана күлүүгө себеп жок деп кутулчу. Ал бир гана тоотору менен ынак болгонуна карабай, анысын да көп байкатчу эмес. Жекшемби күндү экөө бакчанын артындагы кашаада эч сүйлөшпөй жанаша оттоп жүрүп өткөрөр эле. Аттар жаңы эле орун таап сунала жатканда энесинен эрте ажырап калган бир үйүр өрдөктүн балапаны балпаңдай басып кирип келди. Алар чыйк-чуйк этип чыйпылдашканча ары бери темселеп, тебелендиде калбагандай ыңгайлуу орун издеп калды. Аңгыча кашка аларды алдыңкы буту менен калкалай берди эле, тигилер ошол жерден уйкуга кетти. Соңку мүнөттөрдө мистер Джонстун кош дөңгөлөктүү арабасын тарткан чолок акыл боз байтал Молли бир кертим кантты шимирип алып, кылыктана басып кирди. Ал секичеге жакын жайгашып алып, улам-улам жалын серпий берди. Чынында көкүлүнө байланган бир тутам кызыл тасма менен мактана албай чыдамы кетип турган. Эң акыркы болуп адатынча жылуураак жай издегенче эки жагын уурдана карап таргыл мышык кирди. Ал ары бери карап атып, аягында тоотору менен кашканын ортосуна кыпчыла жатты да бырылдап уйкуга кетти. Ошону менен корбашынын бир да сөзүн уккан жок. Жыйналышка арткы эшиктин кырында уктап жаткан үйрөнчүк карга Моисейден башка бардык жандыктар келип бүттү. Корбашы жаныбарлар ыңгайлаша жайгашып, угууга даяр болуп калганын көрүп, бир жөтөлүп алып сөзүн баштады. Жолдоштор, өзүңөр билгендей өткөн түнү мен таң калаарлык түш көрдүм. Бирок мен аны бир аз кое туруп айтсамбы деп турам. Алгач мен силер менен такыр башка нерсе тууралуу сүйлөшүп алгым келет.
Байкашымча, жакында мен араңардан кетет окшойм. Ошондон улам канча жылдык тажрыйбамды өлүп кетелекте бөлүшүп калууну борч деп билдим. Мен өтө көп жашадым жана күпкөмдө жатып алып көп нерсени ойлонгонго жетиштим. Ошондан улам жер бетиндеги жашоонун түзүлүшү тууралуу түшүнүгүм учурда жашап аткан бир да жаныбардан кем эмес деп толук ишеним менен айта алам. Мына, силер менен сүйлөшкүм келген нерсе ушул. Эмесе, жолдоштор, биздин жашоо кандай түзүлгөн? Келгиле, чындыкка тике карайлы. Жакырчылык, аягы жок эмгек, күтүүсүз өлүм. Мына, биздин маңдайга жазылган жашоо. Биз бул жалганга келебиз да эптеп өлбөгөнчөлүк азыгыбызды жейбиз. Жумушчу айбандарды болсо кашык каны калганча иштетишет. Качан эч нерсеге жарабай калганыбызда бизди окумуштай канкордук менен өлтүрүп тынышат. Англияда бирге чыккандан кийин жыргалчылык жана бактылуулук менен кош айтышпаган бир да айбан жок. Англияда эркиндик эмне экенин билген бир да жаныбар жок. Жакырчылык менен кулчулук. Мына, жаныбарлардын жашоосу. Мындан эч кайда качып кутула албайбыз. Бирок жаратылыш мыйзамы ушундай түзүлгөн дейсиңерби? Эмне, биздин мамлекет өз аймагында жашагандарды бага албай турганчалык кедей дейсиңерби? Жок, жолдоштор. Жок. Жана дагы бир жолу жок. Англиянын жери түшүмдүү, аба ырайы мээлүүн. Ал бизден сырткары дагы көптөгөн жашоочуларды тойгуза алат. Бир эле биздин чарбабыз 10 жылкы, 20 уй, 100 койду тойгуза алат жана ошонун баары түшкө кирбегендей эркиндикте жыргап куунап жашамак. Андай болсо, эмнеге мынтип кыйналып жүрөбүз? Анткени биздин тапкан ташыганыбызды бүт адамдар ээлеп алып жатышат. Мына, бардык маселе ушул жерде. Кыскача айтканда, маселе кишиде. Киши, мына, биздин чыныгы душман. Эгер биз адамдан кутула алсак, анда ачарчылык менен жан кыйнаган жумуштан түбөлүккө кутулабыз. Анткени ушунун баарынын бирден бир себеби ошол. Бардык жаныбардын ичинен бир гана адам баласы баарын колдонот. Бирок эч нерсе өндүрбөйт. Ал сүт бербейт, жумуртка туубайт. Аны кошко чеге албайсың, анткени ал өтө алсыз. Ал коён кармай албайт, анткени ылдам чуркай албайт. Бирок ал баарыбыздын үстүбүздөн бийлик жүргүзөт. Ал бизди өзү үчүн иштегенге мажбурлайт. Биз өндүргөн нерселерди алат, бирок бизди эптеп эле тойгузат. Жери биздин күч менен иштетилип, биздин кык менен семиртилет. А биздин эмнебиз бар? Жон терибизден башка эч нерсебиз жок. Мына, силер, уйлар, өткөн жылы канча литр сүт бердиңер? Кана ошол, торпогуңарды дыңкыйта бага турган сүттөр кайда кетти? Анын баарын бир тамчысын калтырбай душмандарыбыз ичти. А силерчи, тооктор, бул жылы канча жумуртка туудуңар? Жана анын канчасы жөжө болуп чыкты? Калган жумурткаңар кайда? Аларды Джонс менен анын жумушчулары өздөрү үчүн базарга алып чыгып сатып ийишти. А сенчи, кашка, кайда сенин кулундарың? Төрт бакандай кулунуң, карыганда тирек болоор балдарың кайда? Аларды бирге чыгаары менен биринин артынан бирин сатып жоготушту. Эми сен аларды өмүр бою көрбөйсүң. Аларды кандай кыйынчылык менен туудуң, кандай кыйынчылык менен талаада иштедиң. А кайрымына эмне тийди? Кичинекей тоют менен бастырмадан өзүң баткыдай орун. Болду. Аны саз келгенсип, ушул эптекей жашообузду да аягына чыгара жашатышпайт. Чынында мен нааразы деле эмесмин. Мен бул жагынан жолдуу болдум. Азыр 13 жылымды жашап атам. 400дөн ашык туруп ойлуу болдум. Каманга буйрган жашоо ушундай экен. Бирок өмүрүнүн соңунда жалаңдаган канжарга туш келбеген бир да жаныбар жок.